балыктар тырган койдон экен да. Көлдөгү мыйзамсыз балык оолоого каршы күрөшүү иш-аракеттер уланууда. Учурда тиешелүү кызматкерлер менен биргеликте мыйзамсыз салынган торлор көл ичинен чыгарылып жатат. Балыктын корун көбөйтүүгө карата көрүлүп жаткан мындай аракеттер тор таштагандардын санын азайтууга өбөлгө болууда. Атайын кызматтар бүлгүнчүлөргө каршы күрөштү күнү түнү жүргүзүүдө. Алар көл аймагынын бардык куймаларында болушуп, рейдтик иш-чаралар синтетикалык торсуз өтпөйт дешет. Дегенибиз жок эле дегенде көл ичи бир канча даана мыйзамсыз салынган тордон тазаланат. Мыйзамсыз салынган торлорду тазалатабыз азыр. Мондай дагы торлордун ичинде мына түрү балыктар болуп калат. Акыры коебуз. Бул браконьерлер көлгө саларда баягы бакылашкан үстүнө коюшат. Ошол аркылуу таап алабыз. Браконьерлик мурдага караганда кыйла эле басаңдап калганы менен дагы деле аны толук токтотууга мүмкүн болбой жатат дешет адистер. Айта кетсек, мыйзамсыз балык уулагандарга каршы күрөш жүргүзүп жаткан атайын кызматтардын ишине тоскоолдук жаратып, алар жүрүүчү унаа жолдоруна темир металлдарын жайгаштырып, унаанын дөңгөлөктөрүнө зыян келтирген учурлар да бар. Андыктан аларды мындай жагымсыз жагдайлардан алыс болуп, көл берметинин байлыктарын сактоого чакырышат. Былтыркы жылы 143.700 метр тор алынган, 2 тоннадан ашык таштанды жыйналган. Ошо салыштыра кетсек, жарым эсе уже азайып калды. Мыйзамсыз балык оолоо боюнча 90 факты берилген. Бардык тергөө тапшырмасына өткөрүлүп, сотко кеткендер сотко кетип өндүрүштө да. Сигабалдыкы такса боюнча 1010 сом, бирок көл үстүндө моратория жарылгандыгына байланыштуу 2020 сомдон эсептелет ар бир штук. Андан тышкары сот 20 миңден 50 миңге чейин ошо айып, ошо мыйзам бузгандыгы үчүн айып пул салынат. Айлана чөйрөнү коргоого карата жасалып жаткан мындай аракеттерди колдоп, зыяныбызды тийгизбесек деген жергиликтүүлөр да бар. Көлүбүздөгү байлыгыбыз болгон балык экен. Ошо балыгыбызды сактап калганга, коргоп калганга ушу биринчиден ушу элибизди чакырат элем. Аяр мамиле жасаш керек да. Келечек муундарга керек, келечек мына бизге деле керек ошо. Ошого аракет кылайлы. Жалпы эл журт. Быйыл көл ичи жалпы 55.900 метр тордон тазаланды. Ал арада таштандыдан арылтуу иштери да кызуу жүрүп, 1 тоннадан ашык таштанды жыйналды. Ысык көлдүн акваториясын сактоо аракеттери дагы да улана берет. Белгилей кетсек, буга чейин ышкыбоздук жана спорттук балык оолоону уюштура, балык корун жасалма өндүрүп чыгаруу боюнча пландык иштерди жүргүзүү максатындагы оолоону кошпогондо, ысык көлдө жана соң көлдө жашаган балыктын бардык түрлөрүн өндүрүм үчүн кармоого тыюу салынган. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу.